Кудайдын чакырыгы 25 октябрь. Силер ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белги. Эч ким мактанбаш үчүн бул кылган иштерден да эмес. Дүйнө жүзүндө диндер аябай көп. Адамдар ар кандай эрежелерди сакташат, ыйбадат кыла турган жерлерге барышат, орозо кармашат, сыйынышат, өзлөрүн чектешет. Бирок чынчыл көз караш менен карасак, дин адамды куткарбайт. Машаякчылардын үй бүлөсүндө туулушуң мүмкүн. Жыйындарды калтырбай барып жаткандырсың. Өзүңдү кыйнап, орозо кармап жаткандырсың. Бирок Кудай менен чыныгы түрүү байланышың болбосо, баары бекер. Дин бул сырткы форма гана. Ишеним болсо, бул маңыз, маани. Дин мындай дейт: иш аткар, анан Кудай балким сени кечирер. А чыныгы ишеним мындай дейт: сен кыла албайсың. Ыйса баардыгын сен үчүн кылган. Ага жашооңду гана тапшыр. Мен ичпейм, чекпейм, мен жакшы адаммын. Былтыр орозо кармагам, быйыл да кармайм, дейт бирөө. Башка бирөө: мен Библияны окуп чыктым. Демек баары жайында деши мүмкүн. Бирок куткарылуу бул кылган иш үчүн сыйлык эмес. Бул ишеним аркылуу бекер берилчү белек. Ооба, иштер да маанилүү. Бирок ишенимден кийин дин аркылуу, бир нерселерди аткаруу аркылуу, бир жака барып келүү аркылуу Кудайга жагам деп ойлоп жаткан тууганым, кереги жок, антпай эле койчу. Кудай баарын аткарып койгон. Дин сыртын гана түздөйт, ал эми тирүү ишеним жүрөктү оңдойт.